Бүгүн сиздерге жайдын аптаптуу ысыгында ичиле турган биздин кыргыздын улуттук суусундугу максымдын жасалуу жолун көргөзөйүн дедим. Ар ким ар кандай жасайт, анда эмесе менин жасаганымды көрүп коюңуздар. Өткөндө 1-2 кыз рецептип сураган экен. Алгач казаныбызга тоң майды ысытып алабыз, андан кийин ун салып кызарганча кууруйбуз, дагы өзүбүзгө керектүү өлчөмдө суубузду куюп алабыз. Кайнайын деп калгандан кийин талкан чалабыз. Талканыбызды чалгандан кийин 40 мүнөттөй бышырып кайнатып алабыз, дагы муздаганга калтырып коебуз. Аябай муздап калбашы керек, жылымык гана болушу керек. Жылымык болуп калганда үстүнө бир аз ун чалып, анан кийин ачыткыбызды куябыз. Магазинде жанагындай шоро ачыткы алсаңыздар болот, шоро максым дегенден, же болбосо бозо менен ачытсаңыз дагы аябай сонун болуп ачыйт. Ушинтип ачыткыбызды куябыз, дагы баклажкага ачытканда газ толуп аябай сонун болуп ачыйт. Ал эми чакага же бир оозу ачык эле бир нерсеге ачытып койсоңуздар жакшы ачыбай калат. Сөзсүз түрдө баклажкага ачытыңыздар, ошондо көбүрөөк жабырган сонун максым болот. Видео жаккан болсо мага катталып лайк басып кеткенди унутпаңыз.